Жаңа саат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Тағдырыбызға ушул күндер жараткан Аллах Таала мактоолор, пайгамбарга дуа саламдардан кийин урматтуу мусулман бир туган Аллах Таала баарыңыздарга тынчтыгын, рахматын, берекесин жаадырган болсун. Биринчи сафта отурган данышман аталарга окшогон аксакалдардан бирөөсү. Аллах Таала карыяларга, аксакалдарга узун өмүр берсин, иманны саламат кылсын. Данышман карыган аксакалдан сураптыр: ата, бұл uzun өмірден эмне сабақтар алдыңыз деп. Uzun өмірден эмне сабақтар алдыңыз десе, таалламту анна дуния салаф ва дайнун. Балам, дүниеден, өмірден алған сабағым бірінші бұл өмір қарыз екен. Алланың берген қарызы. Таалламту қарыздың бір күн қайтары берері бар. Таалламту аннал мазлум ла будда лаху минал интисар ва ла ба'да хин. Өмірден дағалған сабағым, жапа чеккен, мазлум, ұқуғы тепселген бенде бір күн бары бір игілікке жетет, Аллах Таалаға жардам берет екен. Мазлум кечигеуі башқа болу бір күн залымдан өчін алады. Таалламтан насихам лейла тұқты. Дағы өмірден алған сабағым балам, түнкі жанын оғы еч адашпайды. Түнкі жанын оғы деген сөз, түнкі дуалар еч қачан адашпайды. Түндегі болған дуа, мазлум жапа чеккен, залым кейде ұқуғына, билігіне, байлығына таянып біреуге зұлым қылса, мазлум ұқтай албай, илап, қарғыш айтау, башақылау ал, адашпастан есін табатал. Таалламту аннал хаята юмкин ан тантахи би ай лахзат, ва нахну ала ғафла. Жана балам, өмірден алған сабағым, өмір бір күн қоқыс түгіп қалады екен. Аны біз сезбей қалабыз. Ажал айтып келбейді екен. Таалламту аннал калиматул хилва вал вajhil башаша вал карам асмал ахлақ. Дағы өмірден алған сабағым, жылмайып, жарық маңайда бір өмірен жолыққандық, ширин сөз, жақшынақай сөз, адамдың адеп ахлақының ең чоң жеткен байлық ошол екен. Адамдағы байлықтан біреусі дайым жылмайып, жарық маңайда біреуге жақсы сөзің болсын дейді. Таалламту аннал ғани ағна инсан фил алам хуа аллази ямлику сиха вал аман. Жана білдім, дүниедегі ең бай адам кімдің ден соолығы болса, үйінде аманшылық болса, ең бай адам ошол адам екен. Таалламту өмірден үйрендім, анна ман язрасум ла юнжир райхан. Чеснок еккен, чеснок отырғызған адам еч қачан райхан албайды екен. Райхан жипар житті болады. Чесноктың житini білесіңер. Таалламту аннал умр янтахи вал машагил ла тантахи. Білдім, өмір түгейді екен. Бірақ жашоодогы түйшіктер, көйгөйлер түгебейді екен. Таалламту анна ман юрид минан нас ан ясма минху алейхи ан ясма минхум. Өмірден үйренген дағы бір нәрсем, елдер мен оқсын десеңіз, алардан да бір нәрсені оқу үйрен дейді. Сөзіңді біреуге ұғызғын келсе, сен де башқалардан ұққанды үйренген. Жана өмірден үйренген нәрсе, таалламту анна сафар маан нас хуа адаққул majhar yakshif. Адамдың кім екенін ашып бере тұрған ең чоң тәжірибе бұл адам менен біреу менен сапарға шығу екен. Сапарға шыққан кезде кімдің кім екендігі ең жақсы білінеді. Таалламту анналлази ятафалсаф касиран. Кейбірлерде да фалсафа қылып, философ болып көп сөйлеген адам дейді. Философ болғанда фалсафа мен дей берген. Мен андаймын, мен анты берем, мен мындаймын деген біліп қойған фаригун мин дахили, аның ішкі дүниесі бош. Дүниеде көп мен сиген, көп сөйлеген, данышман бола берген адам, анын içi bomboş.
Ta'allamtu anna allazi ma'danu zahab yabqa zahaban. Jana ömürden үйрөнгөн нәрсе, алтын zaman өтсө да алтын бойдон кала берет экен. Темир бойдон чирийт жана заңдайт. Ta'allamtu anna kullallazi dafanu fil maqabir kanu mashghulin. Jana bildim ömürden үйрөнгөн нәрсе, мүрзөдө көмүлүп жаткан майиттер, маркумдар, аларда ниеттери көп эди. Алардын да өтө көп жумуштары көп эди. Аны бүтүрсөм, муну бүтүрсөм, анандай кылсам, мындай кылсам деген алдына койгон көп максаттары бар эди. Тилекке каршы бүгүн алар мүрзөдө максатына жеткен жок. Аллахым барыбыздын өмүрүбүзгө береке берсин. Бул дүйнөдөн коштошордо ла илаха иллаллах Мухаммад расулулlah деп иман менен өтүп насип этсин. Өткөндөрүбүздү Аллах таала өз рахматына алсын. Тирүүлөргө жүрөктөрүнө бекем иман, хидаят, туура багыт берсин. Урматтуу мусулман бир туган, кээде жаткан бөлмөбүздү өтө көңүл бурабыз, жылытабыз, кышында, жазында салкындатабыз. Эмне үчүн? Кичинекей өлүмдү жакшы дем алсак деп, кичинекей өлүм ал уйку. Жакшы эс алсам, уктасам деп бөлмөңө көңүл бурасын, кышында жылытып, жазында салкындатып. Бирок урматтуу мусулман бир туган, өмүрүбүз түгөгөн кезде чыныгы кыяматка чейин эс ала турган кабыр үчүн эмне кылдык? Урматтуу мусулман бир туганым, бүгүн жума баянында көңүлүңөрдү буруу үчүн силерге бир белек берейин деп атам. Белекти кабыл алуу үчүн бир пайгамбарга салават. Саллаллаху алейхи ва саллям. La nuhdиkum shams wal qamar li'annahuma tazulan. Белек деген кезде мен силерге ай менен күндү белек кылып бере албаймын. Кеч кирген кезде күн жоголот. Таң аткан кезде айда жоголуп кетет. Wa la nuhdиkum ash-sham' was-salj li'annahuma yadhuban. Силерге шам белек кылсаң, шамда күйүп өзүн жок кылат. Бирок жашоодо шамчырак болгондо бирөөлөргө жарык бер, өзүң күйүп жок болсоң да. Силерге кар белек кылайын десем, бул калда мана күн чыкканда эрип жок болот экен. Ва ла нухдикум az-zuhur. Силерге гүл да белек кыла албаймын, ал гүл да бир күн чирип жок болот. Бирок урматтуу мусулман бир туган, эмне белек берет экен деп билгиңер келсе, бир келиме келтире: ла илаха иллаллах Мухаммад расулулlah. Абу Хурайрадан Аллах таала разы болсун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: Калиматан хафифатан ала лисан. Тилге эки жеңил сөз. Тилиңе жеңил экен. Эки сөз тилге жеңил. Сақилатан фил мизан. Таразда оор. Хабибатан ила рахман. Рахман болгон, мээримдүү Аллага эң сүйүктүү эки сөз. Субханаллах ва бихамдихи. Субханаллахи ва бихамдихи. Субханаллахул азим. Шу эки сөз белек сиздерге. Субханаллах ва бихамдихи. Субханаллахул азим. Субханаллах ва бихамдихи. Субханаллахул азим. Лианнахума табқа лака фил мизан. Себеп бул белек, муну көп айтсаң кыяматта дайым таразыңда ушул болот. Жараткан Аллах Тааладан мен үчүн жана сиз үчүн суранарым, урматтуу мусулман бир туган, Аллах Таала баарыбызды үч нерседен алыс кылсын. Биринчиси аль-факр. Өзүбүзгө окшогон чийкеттен болгон бендеге муктаж болуудан сактасын. Ваддик. Жашоодогу тар жашоодон Кудай сактасын. Валхам. Жашоодогу кайгы кабадан Кудай сактасын. Ва яхфазу лакум салас. Аллах мага жана сиздерге үч нерсебизди сактасын. Жаныбызды сактасын, үй бүлөбүздү сактасын, негизги болгон иманыбызды, динибизди Аллах сактасын. Үч нерсе менен Аллах бизди бактылуу кылсын. Кенен адал рызык берсин. Берген рызкыбызга шүгүр кылууну насип этсин. Жана узун өмүр берсин. Узун өмүрдө жакшы амал кылууну насип этсин. Аллах Таала бизди үч нерседен алыс кылсын. Балким үч нерсени бизден Аллах алыс кылсын, дозоктун отун алыс кылсын. Көрө албагандын көзүнүн, кызгангандардын кызганычынан Кудайым бизди сактасын. Аллах бизге үч нерседе жардам берсин. Өзүнү зикир кылууда, берген ниматына шүгүр кылууда, кооз Аллах каалагандай эл көрсүн, кожо көрсүн эмес, Аллах сүйгөндөй ибадат кылууда Аллах бизге насип этсин.
Урматтуу мусулман бир туган, Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде фаттакуллах, Алладан коркула. Ваттакуллах ва юаллимукумуллах. Алладан коркула, Аллах силерге илим берет. Алладан коркун, Аллага баш ийгин. Рақиб фи сирри вал алан. Ашкереде, купияда дайым Аллах мени көрүп турат. Ар-рақиб, көрүүчү Аллах мени көрүп турат. Камера эмес. Алладан корку. Урматтуу мусулман бир туган, Аллах Кур'ан-ы Керимде айтат: "Ма ялфизу мин каулин илля ладайхи рақибун атид." Озуңдан кандай тыбыш чыкпасын, кандай сөз чыкпасын, илля рақибун атид. Периштелер оң жакта, сол жакта аны жазып турат. Ар бир сүйлөгөн сөзүбүзгө, жазган нерсебизге Аллахтын алдында жооп берер күн бар. Аллах Кур'анда Ясин сүрөсүнүн 65-нчи аятында айтат: "Балким бүгүн сүйлөгөн сөзүңдү мен сүйлөбөдүм, айтканыңды мен айтпадым, жазганыңды мен жазбадым" деп чыгарсың. Бирок Аллах Кур'анда "Ал-яума нахтиму аля афвахихим", бүгүн кыяматта адамдардын оозуна мөөр уруп коебуз дейт. "Ва тукаллимуна айдихим", алардын колдору бизге айтып берет. "Ва ташхаду аржулухум", баскан буттары күбөлүк өтөт. "Бима кан ясибун", кылган кесбиңден. Балким бүгүн бирөөдөн качуусуң мүмкүн. Кээде бир нерсе жазган кезде бирөөдүн атынан жазарсың. Бирок эртең Аллах оозуңа мөөр баскан кезде кыяматта сенин колуң жана басып барган буттарың, денелериң, ар бир кылган кесбиңе Аллахтын алдында күбөлүк өтөт. Имандуу бир туугандарым, Аллах Таала биздин бул заманда 21-нчи кылымда өтө көп ниматтардан берди. Ал ниматтардан бирөөсү инсандардын соц тармактарда бири-бири менен байланышуусу. Урматтуу мусулман бир тууган, бул бүгүн соц тармактагы байланышуу, телефон аркылуу, интернет аркылуу, башка кылуу өтө маалымат алмашуу өтө жеңил болуп калды. Алысты жакындатты, кыйынды жеңил кылды. Бул жашоодун бир керек. Бүгүн ансыз, телефонсуз же соц тармаксыз жашоо болбогондой болуп калды. Жашоодун ар бир тармагына кирип кетти. Чоңдун да колунда бар, карынын да колунда бар, жаштын да колунда бар, аялдын да колунда бар, эркектин да, кембагалдын да, байдын да колунда көтөрүп жүргөн телефондору башкалары. Бирок ошол нерсени жакшы колдонгондор бар, туура эмес колдонгондор бар. Кээ бирлер үчүн, дин үчүн, дүнүйөсү үчүн пайда алып келип жатат. Пайдалуу илим алып жатат. Уюлдук телефондор аркылуу, соц тармактар аркылуу. Кээ бирлер жакшылыкты таркатып атат. Элди иманга, исламга чакырып жатат. Кээ бирлер аны туура колдонбостон алар бузукулук жолуна, адамдардын адеп ахлакын, убакыттын өмүрү менен ойношуп жок кылып атат. Жалган калп нерсени таркатуу менен. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Таала кереметтүү Кур'анда мындай дейт: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ва ма утитум минал илми илля қалила." Силерге берилген илим өтө азы берилди. Бүгүн кээде кыйын, өтө илимдин туу чокусуна жетип баратабыз дешибиз мүмкүн. Бирок бул бүгүнкү инсанияттын колундагы илим бир деңизден бир тамчыда эмес. Ал илимдин арасында, урматтуу мусулман бир тууган, уюлдук телефон ар бирибиздин азыр колубузда бар. Чоңдун кичиненин, аялдын эркектин, байдын кембагалдын, кээ бирлер үчүн бул Аллах берген чоң нимат болду бул. Кээ бирлер үчүн никмат, бале болду бул. Уну менен, урматтуу мусулман бир тууган урук менен карым катнаш болуп атат бул телефон аркылуу. Кээ бирлер телефондун кесепетинен ажырашып жатат. Туган урук менен араздашып жатат. Кээ бирлер үчүн жакшылыкты таркатуу, кээ бирлер үчүн жаман нерсени жайуу. Кээ бирлер үчүн кубаныч алып келип жатат. Кээ бирлер үчүн кайгы. Кээ бирлерди күлдүрүп атат. Кээ бирини ыйлатып жатат. Кээ бирлерди таат ибадатка, иманга, исламга чакырып жатат. Кээ бирлер күнөөгө жана бузукулукка үндөп жатат. Андай боло турган болсо, урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүнкү жума баянында заманыбыздын эң жаман оору илдеттеринен бирөөсү. Бул илдет баарына жукту. Баарыбызга таркап баратат. Чоңдон мурун кичинекейде, эркектен мурда аялда. Кудайдан корккон, Кудайдан коркпогондо.
Бұл урматтуу мусулман бир тууган, элибизди каптап басып бара жаткан оорудун аты WhatsApp. Не экен? WhatsApp деген. Бұл ар бир чогулушта адамдар ушун менен алек болуп калды. Жолдогу кырсыктарга себеп болуп калды. Кээде адамдардын аракетин токтотуп койду. Өмүрлөрдү алып кетти. Иштерден башка нерсе менен бизди алек кылып койду. Биздин нервтерди талкалап жок кылды. Балким бармактарыбыз дайым ошону менен бир нерсе жазуу менен алек. Урматтуу мусулман бир тууган, бул WhatsApp деген бир текин, эч акча алынбаган байланыш соц тармактардын бирөөсү. Буну менен жакшы нерсени жазасың. Сүрөттөр жана видео роликтер. Ушунун үчүн урматтуу мусулман бир тууган, бүгүнкү заманыбыздын бир чума болгон оорусу WhatsAppка бир аз токтолоюн деп жатам. Суроо берейин. WhatsAppка күнүгө канча убакыт бөлөсүң? Өткөн жума баяндарында айттым, эгер телефонуңдун үстү жылтырап, үйүңдө Курандын, хадистин, пайгамбар өмүр баяны болгон китептериң чаң басып жатса, сен халик болгон Алла менен эмес, махлук жаралган менен көбүрөөк байланышат экенсиң. Жаратуучу менен сенин байланышың жок экен. Бүгүнкү суроо, урматтуу мусулман бир тууган, күнүгө өмүрүңдөн WhatsAppка канча убакыт бөлөсүң? Куранга канча убакыт бөлөсүң? Өзүңдөн өзүң сура. Кандай коркунучтуу нерсе? Бармагың менен Аллах разы болгон нерсени жазып жатасыңбы? Аллах разы болгон нерсени ачып карап жатасыңбы? Аллах разы болгон нерсени бирөө менен бөлүшүп жатасыңбы? Же баары жарым жылаңач болгон, адеп ахлакка, элдин биримдигине, иманына зыян болгон нерсени жазып жатасыңбы? Эмнеге пайдаланып жатасың? Жазгандар каза болуп өтүп кетет. Канчалаган залкарлар, кыйындар жазып кетти. Бирок жазган нерсең түбөлүк калат. Алланын астында жооп бересиң. Бармагың менен эртең Алланын алдында шерменде боло турган, көргүң келбеген нерсени жазбагын, бөлүшпөгүн. Өзүңдөн сурайынчы. Уюлдук телефонуң аркылуу же интернетте отуруп алып, соц тармакта сен аят хадисти бөлүшөсүңбү? Адамдар менен иман, ислам, адеп, ахлак, элдин биримдигине, ынтымактыгына пайдалуу нерсе бөлүшөсүңбү? Же урматтуу мусулман бир тууган, бузукулук, шерменделик, жалаңач сүрөттөрдү, же туура эмес башка бир нерселерди бөлүшөсүңбү? Кудайдан коркун, Кудайдын бендеси. Алладан корк, бир тууганым. Allah Kur'an'da mınday deydi: "Auzu billahi mineşşeytanirracim. Ve vudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi ve yekulun ya veyletena ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan ve la kabiratan illa ahsaha ve vecaduha ma amilu hadiran ve la yadlimu rabbuka ahada." Sadakallahul azim. Ve vudi'al kitab. Kıyamatta senin namay amal defteriň berilet. Fataral mujrimina, al günükör bendelerdi körösün. Toora emesti жазган, toora emes dese bölüşkön günükör bendelerdi körösün. Mushfiqin ay khaifun. Özlerinin kitebin alıştan korkot. Mimma fihi, sebep alar bilet, alardın amal kitebinde emneler жазылган. Ve yekulun aytışat: "Ya veyletena, o attingay, ahbarımızga vay bolsun. Mali hadal kitab. Bu kanday kitap? Kıyamatdagi kitebin al. Bu kanday kitap? La yugadir sagiratan ve la kabira. Bir çoңdu da kaltırıp aptır. Kiçineni de kaltırıp aptır. Her birini tak tak жазыптыр. İlla ahsaha. Barın sanap koygon. Sen unutkansın. Birok raqib atı жазган nerse unutulbaydı. Ve vecadu ma amilu hadiran. Her bir kılgan amalları aslında bardığı tak ayıkçık aykın turat. Ve la yadlimu rabbuka ahada. Rabbin, jaratucu Allah
eç kimge bir kıpınça zulüm kılbaydı. Zulümdü biz özümüzge kılabız bendeler. Hurmatlı musulman bir tuğan. WhatsApp arqılı jalgan kalp nerseni bölüşpü. Kalp aytı aram nerse. Kalp nerseni taraqatpa. Bugün bir kalptı sözgö birög aytkan başka, bugün sostarmak arqılı 1 minutta Amerika, Angliya başkalar menen bölüşüp koyasın. Allah Kur'an'da mınday deyit. فَلْنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Allah'ın nalatın jalgançılarga kılalı. Allah'ın nalatı kimge olsun? Kalpıçılarga, jalgançılarga. Kede bir gana özünün söz emez. Hurmatlı musulman bir toğan, akırgı kezderde Saudiyadan keliptir. Bunu 10 adam menen bölüş, başka kıl. Bilbegerin negin ne kılasın? Kalp jalgan al. Biröylerdin oşoq emeler jönötpögül hiç kimge. Paygambar aytpagan sözdü, en jalganın jalgаны, paygambar aytpagan nerseni, dini nerselerdi, paygambar uşunday deptir. Hazır Ramazan dele yok. Ramazan mınçanda baştalat eken, Ramazanın mınça baştalışını biröge aytsan, anday bolat eken, kalp jalgan. Kim aytты? Paygambar aytat, Abu Hurayra'dan Allah Teala razı olsun. Peygamber men kezebe aleyye mutaammiden felyetebevva maqaduhu minen nar. Kim ataylap menin atımdan jalgan aytsa, Peygamber aytpagan nerseni aytты dep hadis dep aytsa, özüne dozoktan orun dayardap koysun deydi. Peygamber aytpagan nerseni aytты dep süylegen adam özüne dozoktan orun dayardap koysun deydi. WhatsApp arqılı uşoq nerseni bölüşe berбеш керек. Bilbegen nerseni. Kalpıçılar bugün oşo uyulduk telefon arqılı uğurluk kılıp atat adamlar. Başka nerse bolup atat. Jalgan uşak ayqыңды tarqatpa. Mekendin tınçlığına, eldin tınçlığına, mekendin, eldin birimligine ziyan tiyüşü bolgan nerselerdi. Su'ila Rasul sallallahu aleyhi ve sellem en aksir ma yudkhilun nasel cennet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabalar soraptır. O Allah'ın elçisi adamdardın en köp beyişke kiriyüsüne sebep bola turgan nerse emne? Adamdardı elderdi beyişke kiriyüsüne en köp sebep boluvchi emne nersedi? Kale birinci takvallah, Allah'dan korku. Beyişke kirişingizge emne sebep eken birinci? Takvallah, Allah'dan korku. Takva degen nerse bir gara senin kiyiming demez. Jupunu kiyinip alıp takva olup körüngen menen anday emez. Takva hiye havf minel celil, Allah'dan korku. Vel amel bit tenzil, Allah düşürgen Kur'an'a amal kılu. Ve sabru bil qalil, Allah bergen derse az mı köp boşoq razı bolu. Vel isti'dad il yevmir rahil, köçe turgan mürzöge bara turgan gününe dayardanı uşul takva boludu. Birinci beyişke köp kiriyüzge sebep bolgan nerse takva, ikinci ve husnul huluk. İkinci adamdardı en beyişke köp alып kire turgan nerse jakşı adep ahlak eken. Adep ahlak. Jakşı münöz eken. Hurmatlı musulman bir tuğan, takvadar adamdın jana adep ahlakты adamdardın en köp beyişke alып kele turgan nerse şekin nerse eken. Wa su'ila an aksar ma yudkhilun nas an-nar. Adamdardın dozoko düşүүsüne en köp sebep bolgan nerse ne dedi? Bilginger kelemi? Bir peygamberge salavat. Peygamber aytты: "El-famu vel-farju." Adamdardın dozoko düşүүsüne en köp sebep bolgan nerse oğuz menen eki erindin arası til jana eki sandın arası dedi. Til menen eki erindin arası menen eki sandın arasının günösü birde eken. Dozoko en köp kirүүge sebep bola turgan nerse uşul nerse eken. Uşul nerseni sakta deydi. Hurmatlı musulman bir tuğanım. Başka bir hadiste peygamber aytat. Men yadman li ma beyne lihyeyhi ve ma beyne ricleyhi admanahu lehul cennet. Peygamber aytat, kimde kim menin ümmetimden eki erindin arasına çıkalam dese, jana eki sandın arasına çıkalam dep kepildik berse, al adamdın beyişke kirүүsüne kepildik berem deydi peygamber. Al kepildik söz menin sözüm emez. Peygamber aleyhisselam kimde kim eki erinimdin arasın tilimdi jana namuslu jerimdi saktay alam, aram jolgo alparbaymın dep söz berse,
ал адамдын бейишке кирүүсүнө мен сөз берем дейт пайгамбар алейхисалам. والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول السجن من اللسان. Пайгамбар алейхисалам мындай дейт. والذي لا إله غيره. Жалгыз Аллага ант ичем. Андан башка сыйынууга, ибадат кылууга татыктуу зат жок. Анын жалгыздыгына, барлыгына, бийлигине ант ичем, касам ичем. Жер бетинде эң муктаж болгон нерсе тил дейт. Камакка камап коюуга эң муктаж болгон нерсе не экен? Пайгамбар алейхисалам айтат, касам ичем дейт. Касам ичүүдөн максат бизди көңүл бурдайт, ынангын, ишенгин дейт. Жалгыз Алланын барлыгына бирине касам ичем, жер бетинде көп камап коюуга муктаж болгон тилден башка эч нерсе жок дейт. Ан Хузайфа радияллаху анху. Хузайфа деген сахаба айтат, "Кала Расул саллаллаху алейхи вассалам, ла ядхулул жанната наммам." Бейишке ушакчы кирбейт дейт. Ушак сөздү бурмалап, болбогон нерсени болду деп бирөөгө жеткизүү. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw la yasmut. İmam Bukhari, İmam Muslim rivayet kılan hadiste Peygamber aytat. Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kim Allah'ın varlığına işense, ahiret gününe işense, falyaqul khayran, жақсы söz söylesin, aw la yasmut, жақсы söz söyley albaysın mı? Anda ün çıkma. Ana bir жылыңыздар. Bismillahirrahmanirrahim. 1 minut. Жылыңыздар, анан мен улантам. Ana biraz жылыңыздар. Экинчи этажда жылгыла, экиге да чыккыла. Экидеги мага бөлмөлөр ачык болсо киргиле ошого деле. Экинчи этажда бөлмөлөр бар, ошо жака кирип алыңыздар. Ha, bismillah дагы biraz. Болды, отырыңыздар эми. Урматтуу мусулман бир тууган. Вакыт бул өмүр. Өмүрүңө Аллах Тааланын алдында жооп бересиң. Ал вакытты жакшы жолго пайдаландыңбы, же жаман жолгобу? Ибн Аббастан Аллах Таала разы болсун, пайгамбар алейхиссалам, Ибн Аббас жана атасыдан Аллах Таала разы болсун, Абдулладан да Аббастан да Аллах Таала разы болсун, пайгамбар мындай дейт: "Ни'матан магбунун фихима касиру минан нас." Аллахның берген эки чоң тартуулаган ниматы бар. Эки ниматты, эки Аллах берген байлыкты көп адамдар баалай билбейт дейт. Аллах берген нерсе экен. Аллах тартуулаган эң чоң нимат, бирок адамдар баалай билбейт дейт. Ал кайсы десе, ас-сихату, ден соолук, вал фарах. Ден соолугубуз бар кезде Аллах Таалага таат ибадат кыла албайт экенбиз. Аллахны разы кыла албай калат экенбиз. Ден соолукту текке кетирип, кийин анын ден соолукту жоготкон кезде өкүнүп калат экенбиз. Экинчи ал-фарах, бош убакыт. Өмүрдү шахмат менен, шашки менен, карта менен, башка менен, ушак менен, башка менен өмүрдү өткөзүп берип, анан өмүр өткөндө аттиңай дейсиң. Чекең менен жер кассаң да кайтып келбейт өмүр. Урматтуу мусулман бир тууган. Кечинде саат 8-де жумуштан келдиңиз. Эртеңки саат 7:15-терде баамдат болуп атат. Окулушу. Балким 8-ге жакын. 12 saat. Кечинде 7-де келдиңиз. Эртеңки саат 7-ге чейин эмне кыласыз? Таң аткыча. Алдыңда 12 saat өмүрүң. Жооп бересиң. Ошо 12 saatты кантип өткөзүп жатасың? 2 saat дасторкондун айланасында, 2 saat телевизордо, да бир 2 saat WhatsApp башкадабы. Аллага күнөө кылып жатасыңбы, таат ибадат кылып жатасыңбы? Илим алып жатасыңбы? Бир нерсе пайдалуу нерсе үйрөнүп жатасыңбы? Китеп окуп жатасыңбы? Же бош эле өткөзүп жатасыңбы? Кээ бир бүгүн урматтуу мусулман бир тууган сериалдар, фильмдер, башкалар Аллах Тааланын ибадатына эмес, Кудайга кулчулук эмес, дин душмандары аркылуу сиздин өмүрүңүз менен ойношко даярдалган. Өмүрүңүз өтүп атканын билбейсиз. Азыр мен силердин каршыңарда чөнтөгүмдөн 50 сомду алып тияк ыргытсам, 100-ünü бияк ыргытсам, 200-тü бияк ыргытсам, ажеке жинди болуп тур дейсиңер. Ажекени бир чилиясын кылып окутуп коюш керек десиңер. Бирок бул акча эч нерсе эмес, муну кайра тапса болот. Сиз өмүрүңүздү ошентип атасыздар. Өмүрүң менен ойношуп жатасың. Bir пайдалуу нерсе окубасак, ахиретибиз үчүн бир ибадат кылбасак,
сажда кылбасак, бала чакабызга бир пайдалуу нерсе үйрөтпөсөк, ла тусалунна яума изин анин наим. Кыяматта Аллах берген ниматка жооп бересиң. Ал нимат ден соолугуң, өмүрүңө жооп бересиң. Кейбір алымдар мындай дейт. Ла тусалунна анил маил барид. Ичкен суусундук, муздак, салкын сууңа да жооп бересиң. Ден соолугуңа жооп бересиң. Бош убактыңа жооп бересиң. Үйүңдөгү аманчылык, тынчтыкка жооп бересиң. Ошол тынчтык, аманчылыкты бир пайда жолго колдондуңбу? Жетишерлүү. Бары алтысаның аман. Үйдөгү тынчтык, жетишерлик, барчылыгга жооп бересиң. Ийгиликке жеткен адамдар, азыр мисал берейин да. Арада мисалы Кудайга шүкүр, машалла, Куранды толук жаттаган жигиттер бар. Жанында Курандан бир тамга тааныбаган бар. Мен Раббым Аллах, пайгамбарым Мухаммад, диним ислам, китебим Куран. Сенин да китебиң Куран. Бирок китебиң болгон Курандан бир сүрө билбесең, бир тамгасын тааныбасаң, сенин да 24 саатың бар өмүрдө, күнүгө. Менде да бар. Же меники 28 бі? Сеники 23 бі? Жашоодо ийгиликке жеткен инсандар кайсы тармакта болбосун? Өзүнүн тармагында, ал медицина болсун, экономика болсун, кайсы тармакта болсун, ийгиликке жеткен инсандар вактынан жакшы пайдаланган. Вакыт менен ойлошкон эмес. Текке кетирген эмес. Урматтуу мусулман бир тууган. Кээде үй сатып алабыз. Жашабай калышыбыз мүмкүн. Кээде жакшынакай унаа сатып алабыз. Минбей калышыбыз мүмкүн. Кээде үйлөнгөн аялың менен биринчи кече жатпай калышың мүмкүн. Бул өмүр. Качан өтөрүңдү эч ким билбейт. Уюлдуңда эдинисең канча түгөрүн билбейсиң го. Кокусту көп калат, бирок ага кайрасасаң болот. Аллах сага берген өмүр, ал эдинисең бирдигин канча экенин билесиңби? Ким мечиттен чыгаарына кепилдик берет? Ким эрте менен кийген кийимин кайра өз колу менен чечерине кепилдик берет? Ким минген унаасыдан өзү кайра түшүрүрүнө кепилдик берет? Эч ким өз кепилдик бере албайсың. Үйдөн чыкканда кайра келерибизге бирөө кепилдик береби? Урматтуу мусулман бир тууган, темамдан алыстап кетпейин. Сен колуңда колдонуп жаткан WhatsApp'тан, уюлдук телефондон колдонгонуңа азыр ушул сабактардан ой жүгүртүп, разысыңбы? Пайда жакка колдонуп жатыпсыңбы? Же болбосо азыр коркунуч кандай экен, Аллахтын алдында кандай жоопкерчилик экенин сездиңби? Эмнелерди бөлүшүп жатасың? Урматтуу мусулман бир тууган, өмүрүңдү мындай текке кетирбе. Эгер мүрзөдөгү бирөөсү бүгүн мүрзөсү ачылып, ага бир жан берилип, эмне каалайсың? Эң чоң үмүтүңдү айт десе, бир сажда кылсам, бир рүкү кылсам, 2 рекет намаз окусам, же ата-энемди сыйласам, бир Аллах разы болгон амал кылсам деп айтмак. Таң каламын кээ бир акылдуу инсандарга мүрзө өлүм аны талап кылып турат, ал ары унутуп коет. Ага эч көңүл бурбайт. Урматтуу мусулман бир тууган, терс тарабын эле айта бермейин. WhatsApp деген, Twitter деген, Facebook деген, бүгүн соц тармактагы көп нерселер мен билбеген, одноклассники бар экен, дагы башка нерсе бар? Instagram? Же Instagramбы? Ошо силер айткандай. Аны жакшы жакка да колдонсо болот. Ага келген бардык нерсени окушуң милдеттүү эмессиң. Болуптур, жок эмес. Күнүнө жок дегенде 20 минут, жарым саатыңды бөлүп кой. Бирок өмүрүңдү ошону менен өткөзбөгүн. Элестеткин, төшөгүңдү да алып жатасың. Жашооңда өзүңө, урматтуу мусулман бир тууган, бир максат койгон. Раббыңарды, Алланы сүйгүлө, Аллага таат ибадат менен. Таат ибадаттан бирөөсү муну жакшы жокко колдонсо болот. Куран, аят, хадис, иман, адеп, ахлак.
Ата-энең ахвалын сурап, жакшылык жолго колдонгун, Алланы разы кылып соо боласың. Аллага таат ибадат кылып, Алланы сүйгүлө. Ата-энеңерди сыйлап, урматтап, Алланын соона жеткиле. Өмүрүңөрдү WhatsApp менен өткөзбөгүлө. WhatsAppты таштагыла. Кээде үйүңө сени конок сыйлап келди. Конок менен сүйлөшүп, жарык маанай менен күтүп албастан, бир койгон көк чайыңды ошону менен бирге ичпестен, WhatsApp'ыңа карайсың. Телефон менен алексың. Коногуңду коркулуп антип, сени сыйлап келди го. Ата-энеңди көргөнү барасың, энеңдин атаңдын жүзүн эмес, телефонуңа карайсың. Машинеде баратасың. Жолуга эмес, ишараттарга эмес, телефонго карайсың. Ташта. Кээ бирлердин өмүрүн өлүп жатасың, алып жатасың, себеп болуп атасың. Көзүңөрдүн нурун кетирбегиле, түнү да ошону менен алек болуп. Канчалаган арам болгон сүрөттөрдү, шарият тыюу салган нерселерин бөлүшөсүң. Бирок ошону бөлүшкөн кезде Аллах Тааланын бул аятын унутуп койдуңбу? Ар-Рақиб. Алланын 99 ысымдан бирisi Ар-Рақиб. Көзөмөлдөөчү, көрүүчү, билүүчү. Инналлаха кана алейкум рақиба. Ниса сүрөсү. Инналлаха, албетте Аллах кана алейкум рақиба. Силердин дайым көзөмөлдөөчү, камера эмес. Же МВДнын, же СМБнын балдары эмес. Ар-Рақиб, Алладан корк. Ва кана Аллах ала кулли шейин рақиба. Аллах бардык нерсеге рақиб. Бардык нерсени көрүүчү, көзөмөлдөөчү. Ахзаб сүрөсү 52 аят. Рақиб деген ал-мурақиб, сени менен бирге ал. Ал-мутталиа, сенин ар бир кыймылыңды көрүүчү, амалдарыңды билүүчү. Ага эч бир кыянатчынын кыянаты да купуя болуп калбайт. Аллах баарын билүүчү. Сен бир жаман нерсени бөлүшүп жатасың, арам болгон нерсени бөлүп жатасың. Билип койгун, башкалардын көргөнү да сен күнөөкөр болосуң. Жалган нерселер бөлүшүп атасың, башкалар бөлүшкөн күнөөсү сен үчүн. Өзүңдүн күнөөң жетишпейби? Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Куранда ма ялфизу мин каулин илля ладайхи рақибун атид. Оозуңдан ар бир чыккан тыбышың жазылуучу, кыяматта берилет сага. Данышмандардын бирөөсү мындай дейт. Иза таммал акл. Эгер акыл толса дейт, нақасал калам, сөз азаят экен. Көп сүйлөгөндөн акылы толгон эмес. Тиешеси ага тиешеси барбы жок, бар нерсени сүйлөй бербе. Кээде урматтуу мусулман бир тууган, жахилге жооп бербей койгондук жооп. Жавабул ахмак ас-сукут, ахмактын жообу үн чыкпай койгондук. Суфиян Саври мындай дейт: "Аввалул ибад ас-самт." Ибадаттардын эң биринчиси кулчулук кылайын, оңой бир ибадат үйрөнөм десең, ибадаттын эң биринчиси дейт, үн чыкпаш дейт. Не экен? Тилиңе чыгыш. Биринчиси не экен? Үн чыкпаганды, кийин талап илим, кийин илим талап кыл. Андан кийин алган илимиң амал кыл. Андан кийин алган илимиң жатта, кийин алган илимиңди башка менен бөлүш. Алымдардын бирөөсү айтат, сүйлөгөндү үйрөнгөн сыяктуу үн чыкпай отурууду да үйрөнгүлө дейт. Сүйлөбөгөндү, үн чыкпай отургандык сага эки касиетти тартуулайт дейт. Биринчиси, үн чыкпай отурсаң, мына Кудайыма шүгүр, үн чыкпай отурсаң, илим аласың биринчиси. Экинчиси, өзүңдөн баягы илимсиздик, жахилдик, надандыкты жоёсуң. Үн чыкпай уга билгендик биринчи эмне экен? Илим алуу касиетин тартуулайт. Экинчиси, өзүңдөгү кемчилигиңди жоюп, илимсиздигиңди жоюп жок кыласың. Инсан жоопкерчиликти сезиш керек. Аллах Куранда Нур сүрөсүнүн 24 аятында мындай дейт: "Яума ташхаду алейхим алсинатухум." Кыямат күнүндө аларга алардын тили күбөлүк өтөт. Тилиң айтат, айткансың дейт. "Ва идихим", колуң алгансың, кармагансың, жазгансың. "Ва аржулухум", буттары баргансың, баскансың, "Бима кану я'малун", бардык кылган амалдарына анын денелери, мүчөлөрү күбөлүк өтөт дейт. Алланын сөзү. Катада деген сахаба мындай дейт: "Ибн Адам,
О адам баласы. Валлахи инна алейка лашудан гайра муттахам. Қияматта саға күөлөр болот, ал күөлөрдү калпычы дей албай каласың. Қияматта сенин үстүңдөн күөлөр болот, ал күөлөрдү сен булар калпычы, жалганчы дей албай каласың. Эмне үчүн? Ал сенин тилиң, сенин көзүң, сенин колуң, сенин бутуң. Андай боло турган болсо, Аллах берген ошо нерселерден Алладан корккун. Сүйлөгөн сөзүңдө, жасаган ишиңде, караган нерсеңе, жазганыңа, бөлүшкөнүңө көңүл бургун. Кегеле урматтуу мусулман бир тууган, ушул колубуздагы уюлдук телефондорду, соц тармактарды бүгүн Аллах берген ниимат болсо, Алланын разы боло турган жолго иштетсек болбойбу? Даватка, үгүт насаатка. Бул бүгүн даваттын бир керектүү нерселерден болуп калды. Зарурият, зарыл болгон нерселерден. Урматтуу мусулман бир тууган, бул могу минбар сыяктуу болуп калды. Мен минбарга чыгып алып, 1000 адамга, 500 адамга сүйлөгөн сыяктуу, сиз телефонуңуз аркылуу, телефонуңузда канча адамдар менен жакшы нерсени бөлүшсөңүз, сиздин минбарыңыз ал. Адамдарга үгүт насаат кыла турган, жакшылыкка чакырып, жамандыктан тосо турган ар бириңдин колуңда минбарың. Ар бирдин колудан келет. Мен колумдан келет дей албайсың. Жок дегенде сен бирөөдүн жакшы аят, хадис, жакшы насааттарын, атанын сөзүн, эненин сөзүн бөлүшкүн бир туугандарың менен. Урматтуу мусулман бир тууганым, келиңиздер, мындай көңүл буралды. Бүгүн Twitter колдонгондор 1 миллиардка жакын адам колдонот экен. Facebook'tu 1 миллиард 500 миллион адамдан көбүрөөк колдонот экен. Facebook. 1,5 миллиард адам. WhatsApp'ta күнүгө жер жүзү адамдар бөлүшкөн сүрөттөр 1,5 миллиардка чейин жетет экен. Bir күндө бөлүшкөн сүрөттөр. 1,5 миллиард сүрөт бөлүшөт экен. Урматтуу мусулман бирдин, бүгүн уюлдук телефон көтөргөн адамдардын саны 5 миллиард 900 миллион. Почти 6 миллиард адам колунда телефону бар, уюлдук телефону бар. Андай боло турган болсо, ушунча нимат, мана Кыргызстанда эле балким ар бириңде 2ден бар. Ар бир үйдө бар. Ушуну дават жолунда, үгүт насаат жолунда колдонсок болбойбу? Аллах Таала өзүнүн разы болгон жолго иштетүүгө баарыбызга ийгилик берсин. Алланы шүгүр кылууга, зикир кылууга. Урматтуу мусулман бир тууган, уккан сөздөрүңө, угуп жаткан сөздөрдү мен айттым. Аны кандай колдоносуз, ал сиздин эркиңиз. Аллах берген нимат. Өзүмө жана мен угуп жаткан бир туугандарыма болгон осуятым, келиңиздер. Ушул колубуздагы уюлдук телефонубуз болсун, үйдөгү башка ар бирибиздин, соц тармактагы өзүбүздүн колдонгон нерселерибизди Аллах жолуна чакыруу, жакшылыкка үндөүү, жамандыктан тыюу, элибиздин, жерибиздин, мекенибиздин келечеги үчүн, элдин ынтымагы үчүн колдонолу. Аллах Кур'анда мындай дейт: "Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Ваттaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Sadaqallohul azim. Ваттaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Аллага кайтып бара турган, Алланын астында туруп эсеп бере турган күндөн корккула. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Ал күнү ар бир нафс, ар бир жан кесбине жараша, жакшы болсо жакшылык сыйлыгын, жаман болсо жазасын алат. Wa hum la yuzlamun. Бенделерге Аллах бир кыпынча да зулум кылбайт. Амин. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين.